Ошто донордун каны өмүрдү сактайт деп аталган акция башталды. Бүгүн алгачкы жолу улуттук Кызыл Ай кому менен биргеликте Ош облустук кан борборунун көчмөн кан тапшыруучу жайы Ош шаардык мэриясында уюштурулду. Анда өз ыктыяры менен келген кызматкерлер кан тапшырып муктаж адамдарга донор болушту. Кан донорлоруна коюлуучу талаптар: Кыргызстандан 18 жаштан 60 жашка чейинки курактагы, салмагы 50 килограммдан кем эмес, донорлукка каршы көрсөтмөлөрү жок болгон дени сак жарандар кан бере алышат. Көп жылдык жана жугуштуу ооруну алып жүрүүчү адамдар кан донору боло алышпайт. Медиктердин айтымында кан донору болгон адам организмде кан айлануу жашарып, ооруларды алдын алат. Ага улай эле адамда ар дайым жашаруу процесси жүрөт. Учурда Кыргызстан аймагында ар дайымкы ыктыярдуу кан донорлору аз болгондуктан иш-чара уюштурулган. Максат кайтарымсыз ыктыярдуу кан тапшырган адамдардын санын көбөйтүү жана канга муктаж адамдардын ден соолугун сактап калуу. Биздин каныбыз ошо адамдардын өмүрүн сактап калуу максатында деп айтсам жаңылышпайм. Себеби ар бир жаран өзүн ойлобостон башкаларга дагы кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы жардам бериш керек. Бул кан тапшыруу бул ошолордун бири болуп эсептелет деп эсептейм. Каныңыздарды тапшырыңыздар, элге жардам бериңиздер. Көчмө топ менен Ош облустук кан борбору менен акцияларды өткөзөбүз. Бул биринчи эле акция эмес. Мисалы биз былтыр 2018-жылы 29 акция өткөздүк. Бүт территориалдык советтерге барып кан тапшыруу акциялары бүт баягындай үй бүлөлүк дарыгерлер топторго барып кан алдык. Ошондой көбүнчө маалымат таратабыз.